2021-2022 окуу жылында 99 кесиптик лицейде 34.039 окуучу билим алса, учурда 100 кесиптик лицейде 31.600 бала окуйт. 2022 жылы башталгыч кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын макети жаңыртылды. Ага ылайык көпчүлүк адистиктер боюнча окуу мөөнөтү 3 жылдан 2 жылга чейин кыскартылды. 2021 жылы кесиптик лицейлердин 11%, 2022 жылы 20%, 2023 жылы 40% окууну жумуш ордунда практика менен айкалыштырган дуалдык окутууну киргизди. Учурда окутууга 80 иш берүүчү уюм тартылган. Анын ичинде Кыргыз Текстиль, Технопром, Дастан сыяктуу компаниялар бар. 2022 жылы кесиптик билим берүү системасын санариптештирүү, абитуриент онлайн маалыматтык системасын колдонуу менен кесиптик лицейлерге абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу, кесиптик лицейлерде мамлекеттик бүтүрүү экзамендерин онлайн режиминде көзөмөлдөө жайылтылды. Билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык өнөктөштөр менен кызматташуусунун натыйжасында кесиптик лицейлер заманбап жабдуулар менен жабдылууда. Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен секторду өнүктүрүү программасы, инклюзивдик өсүш үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында башталгыч кесиптик билим берүүнүн 10 мекемеси капиталдык оңдоодон өтүүдө. Долбоордун алкагында учурда 60 компьютердик класс жана 464 устакана жабдылып, 78 жатакана оңдолду. 2023 жылы кесиптик лицейлерге өз кызматтарын жана продукцияларын сатуудан түшкөн каражатты окуу жайын өнүктүрүүгө жана инфраструктураны өз алдынча жакшыртууга багыттоого мүмкүндүк берүүчү ченемдик укуктук актыларга өзгөртүү киргизилди. Билим берүү жөнүндө жаңы мыйзамга ылайык окуу жайларды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн 2023 жылдан тартып кесиптик лицейлердин жетекчилеринин кызмат орундарына конкурстук тандоо жүргүзүлүүдө. Башталгыч кесиптик билим берүү системасы социалдык жоопкерчилик долбоорун киргизүүдө. Мисалы, кесиптик лицейлердин базасында 10 миграцияга чейинки даярдоо борбору жана 3 мигранттарды колдоо борбору түзүлдү. Мындан тышкары жумушсуз жарандар эмгек рыногунда талап кылынган кесиптер боюнча окутулууда. Өндүрүштө алынган же өз алдынча өздөштүрүлгөн көндүмдөрдүн деңгээлин тастыктоо үчүн Билим берүү жана илим министрлигинин алдында көз карандысыз сертификациялоо жана валидациялоо борбору түзүлдү. Мектеп бүтүрүүчүлөрүн талап кылынган жумушчу адистиктерге тартуу үчүн 2022 жылдан тарта артыкчылыктуу кесиптердин жана адистиктердин фестивалдар өткөрүлүп келет. Кыргыз Республикасынын дүйнөлүк эмгек рыногунда кеңири көрсөтүү үчүн Билим берүү жана илим министрлиги 2023 жылы World Skills International ассоциациясына кирүү демилгесин колдогон. 2023 жылдагы эл аралык мелдештердин алдында аймактарда кесиптик лицейлердин окуучулары үчүн таймаштар башталды.